Siz ушул жерде бир сөздү айтып кеттиңиз, ниетибиз түз болсо деген. Ушул жерге мен бир басым жасагым келип атат. Албетте пайгамбарыбыз ошол хадисинин мазмунунда айтат. Ар бир амалдар ушу ниетке жараша дейт. Ниетибиз туура болуш керек. Азыркы күндө мисалы кээде башка бир өзүнүн аброю үчүнбү же башка бир нерселерде дагы окулуп калган орундар эми адамды ичиге кирип чыкпагандан кийин билбейбиз, бирок кээ бир учурларда ушундай нерселер кездешкенсийт да, сыртынан караганда энди. Ошон үчүн ар бирибиз ошол Куран окуйбузбу, кандай бир жакшы амал кылабызбы, Алланын ыраазылыгы үчүн болсо, иншалла ахиретте биз үчүн бакыт болот. Анан ушул жерде бир окуя айтып кетким келип атат. Ушул араб каарылардан бирөөсү ушул Босния деген шаарга барып, ошол жерде коноктоп эс алып жүргөн учурда анан ошол жерде бир жаназа болуп калат экен да. Анан ошол жерде жаназага жанагы араб алым киши ушул жаназага катышкысы келип, анан кошулуп катышып, анан жаназага катышып, жана барып мүрзөгө чейин коюлса, пайгамбарыбыз хадисинде кыйрат деген сооптун көлөмдөрүн айткан. Кыйрат ошол Ухуд тоосундай, андан да чоң дегендей мазмунда хадис камтыйт. Ошол сооптарга ээ болоюн деп анан жанагы устаз мүрзөгө чейин барат экен да. Анан мүрзөгө барса, ошол жерде мүрзөгө койгондо жанагы кишинин сөөгүнү жанагы устаз дагы кошулуп мүрзөгө лахатка түшүп койгондо мүрзө жыпар-жыттанып, мискичтанып кетет экен да. Анан жанагы алым араб киши, бул Босния өзү өтө эле дин өнүкпөгөн, бул Куран деле аз болгон, мусулмандар санактуу болгон жер экен да өзү. Мен барбагандым, бирок ошол бир кишиден уктум, бир каарекеден. Ошондо жанагы араб алым киши сураштырат экен, аялынан сураштырганда, аялы бул күйөөңүз эмне жумуш кылат эле, мынчалык мен таң калып атам, бул мындай мүрзөгө койгондо мискичтанган бул бактылуу кишинин белгиси го өзү негизи. Деп анан аялдан сураганда, аялы кадимки эле мечитке барып намаз окуйт эле, кадимки жамааттагы бир катардагы киши эле деп жооп берет экен. Жок, буну бир өзгөчөлүгү бар. Ушуну мага айтпасаңыз мен кетпеймин, сизден ушул өзгөчөлүгүн айтасыз дегенде, анан аялы ойлонуп отуруп, бизди ушул Боснияда, ушул биздин айылда бир гана Кураныбыз бар эле. Айыл боюнча. Бизде азыр Курандар чаң басып жатат, эч ким окубай атат го. Мечиттерде чаң басат, Куранга эч ким көңүл бурбайт, маани бербейт. Бирок ол Боснияда ошол бир Куранды ошол алмак имам, мечиттин имамы баягы Куранды элдерге бөлүп берет экен. Бүгүн понедельник, дүйшөмбү күнү сен окуйсуң, сейшембе күнү сен окуйсуң, экинчи күнү сен окуйсуң деп ушинтип имам бөлүп берет экен да. Анан жанагы азыркы көз өткөн киши эмеси кезеги келгенде Куранды алып өзү окушту билбейт экен. Бирок ошол тахажжуттун маалына туруп алып, жанагы Куранды окуганды билбей, Куранды ачып алып, ар бир аятыга колун тийгизип, бул менин Раббымдын сөзү, бул менин Раббымдын сөзү деп Фалак, Фатиха сүрөсүнөн Нас сүрөсүгө чейин түнү менен ошол ар бир аятты кол менен тийгизип сүртүп чыгат экен. Ушуну айтканда жанагы шейх айткан экен, ушул кылган, ушул Куранга болгон махаббаттын негизинде Алла Таала бул кишини ушундай даража менен сыйлады деп жанагы араб киши таң калган экен да. Ажам болсо деле, Куранга тили келбесе деле, ошо ихласкандык берекесинен Алла Таала ушундай даража берип атат да. Ошондуктан биз ар бирибиз өзүбүз ошол Куранга кызыгып, Раббыбыздын Куранынын ичинде нелер жазылган экен, нелер бар экен деген кызыгуу ар бир мусулман жүрөгүдө болуш керек. Колдон келсе окушту үйрөнүш керек. Дагы болсо мазмунун да билишке аракет кылыш керек. Демек, бул Курандын негизи кандай заттын, кимдин сөз экендигини биз сезе билишибиз керек экен да. Себеби баягы ким Алла менен сүйлөшкүсү келсе Куран окусун дейт го. Демек ошол азыркы киши окушту билбесе дагы ошол ар бир аятты басып кармалап отуруп махабаты болгондугу үчүн ошол Курандын Аллах Тааланын сөз экендигин бул сезе билгендиги үчүн ошончолук ыхлас кылды да бул эме.